Кутман кеч көрөрман, атым Альмир, дем алыш күндөрү менен 30 октябрга карата маанилүү жаңылыктар менен тааныштырам. Чүйдүн Сокулук районуна караштуу 1-май айылында 7-класста окуган кыз колу буту таңылып, шымы чечилген абалда көчөдө табылды. Бул тууралуу 24 басылмасы өздүк булактарына таянып жазды. Окуя 24 октябрда болгон. Эс учун жоготкон мектеп окуучусун улгайган түгөйлөр таап алышкан. Кыздын колу буту скотч менен оролгон, оозунда чүпүрөк болгон, шымы менен ич кийими шыпырылган. Өспүрүм кыздын колундагы таңууну чечип, оозунан чүпүрөктү алганда өзүнө келген деп жазылат маалыматта. Окуянын күбөлөрү милиция кызматкерлери менен кыздын туугандарын чакырышкан. 24 басылмасы кызды багып алышканын, аны менен кошо үй-бүлөдө дагы 2 өспүрүм бала тарбияланып жатканын белгилеген. Чүй облустук милициясы клубко окуя тууралуу кыздын кошуналары кабарлаганын тастыктады. Милициядан бул окуя каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү башталганын белгилешти. Текшерүүнүн жүрүшүндө бардык зарыл болгон юридикалык экспертизалар дайындалды. Бардык жүйөлөр такталып, күбөлөр, кыз жана анын ата-энеси суракка алынды. Азыркы тапта окуянын чоо жайын аныктоого багытталган иш-чаралар жүрүп жатат. Кийин кошумча маалымат берилет дешти милициядан. Аны менен катар Чүй облустук милициясы журналисттерди такталган гана маалымат жазууга чакырды. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кымбат баалуу брондолгон унаа бергени аныкталды. Бул иш боюнча белгилүү спортчу грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпионаттарынын бир нече жолку байге ээси, Олимпиада оюндарынын катышуучусу Мурат Рамонов кармалды. УКМК тараткан маалыматтар Рамонов Көлбаевдин кылмыштуу жол менен алынган мүлктөрүнүн мыйзамдуулугун көрсөтүү максатында өзүнө каттатып, кийин айрым саясатчыларга өткөрүп берген айтылат. 2020 жылдын октябрь айында Рамонов 2015 жылы чыккан Mercedes-Benz S600 брондолгон унаасын экс-премьер-министр Сапар Исаков абактан чыкканда өткөрүп берген. Ошол эле жылы 5 октябрда Исаков айрым саясатчылар менен биргеликте бул унааны Борбордук Ала Тоо аянтында массалык башаламандык уюштуруу аракетинде колдонгон дешти атайын кызматтан. Кыргызстан биринчи жолу мамлекеттик бюджеттин эсебинен акынжы жана ак сүңгүр учкучсуз учуучу аппараттарын сатып алды. Ал эми президент Садыр Жапаров аппараттар жайгашкан базанын инфраструктурасы жана техникалардын мамлекеттик чек-араны кайтаруу боюнча күжүрмөн күзөтүн уюштуруу менен таанышып чыкты. Президент аскердик базада колдонулуучу заманбап жогорку технологиялык учкучсуз учуучу аппараттар, күжүрмөн кызматты камсыз кылуучу техникалар жана жабдыктар менен мамлекетибиздин коопсуздугун камсыздоого чоң өбөлгө болорун баса белгиледи, деп билдиришти президенттик администрациядан. Ошондой эле президент иш-чарада Байкар Defense компаниясынын башкы директору түркиялык байрактар Лютфу Халукту даңк ордени менен сыйлады. Буга чейин УКМК башчысы Камчы Бекташиев өлкөдөгү аскердик техника жана курал-жарактар алынып, жаңыртылып жатканын билдирген. Туунун авторларынын бири Бекбосун Жайчыбеков өлкөнүн символун өзгөртүүгө каршы чыкты. Бул тууралуу ал Кактус медиага курган маегинде билдирди. Жайчыбековдун айтымында депутаттардын туудагы толкун болгон нурларды түз кылып өзгөртүү сунушу эң эле жаман вариант, жамандын жаманы. Биз нурлардын толкунун бир аз гана түзөтсөк деген ойлор болгонда, мен тууну өзгөртүүгө таптакыр каршымын. Мен күн нурларынын түз болушуна каршымын, деди ал. Жайчыбеков туунун авторлору байракты өзгөртүүнү сунушташпаганында кошумчалады. Биз айттык, эгер эл талап кылса, биз каршы чыга албайбыз дедик. Биз эл үчүн иштедик жана иштей беребиз. Азыр баарына мени күнөөлөп жатышат, деп айтты туунун авторлорунун бири. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. 28 октябрда президент Садыр Жапаров өзү туулуп өскөн Түп районунун Кең суу айылында 1,5 миң орунду Мусталый уулу Нуркожо Ажы атындагы жаңы мечитти ачты. Мечит Асанабил эл аралык кайрымдуулук фондунун каражаттарынын эсебинен курулганы айтылды. Ачылуу аземинде өлкө башчысы Кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгү ислам динин карманарын жана кыргыздардын жаратканга ишеними бекем экенин белгиледи. Садыр Жапаров жаңы мечит коомдо тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөөгө себепкер болот деген ишенимин билдирип, жаштарды руханий адептүүлүккө, ислам дининин чыныгы баалуулуктарына умтулууга чакырды, деп жазылат маалыматта.
Бишкек шаарындагы Биладжо кафеси 28 октябрда өзүнүн TikTok соц тармагындагы барагына кыргыз тилинде тейлөөнү талап кылган кардарларды кыргызбайлар деп атаган видео жарыялады. Соц тармактын колдонуучуларынын сын пикирлеринен кийин кафенин жетекчилиги видеону өчүрүп, кечирим сурады. Ошондой эле видеону тартып жарыялаган кызматкер иштен бошотулганы маалым болду. Кафенин расмий барагында жарыяланган видеодогу субтитрден такыр эле кыргызбай кардарлар кыргызча тейлөөнү талап кылганда биз чай пул үчүн дээрлик баарына даярбыз деп жазылганын көрүүгө болот. Аталган видеого Twitter'дин Эрк айматтуу колдонуучусу кафе жарыялаган видеону кескин сындап, бойкот жарыяларын билдирди. Уят, мындай нерсени жайылткан кофейняга бойкот жарыялайм. Экинчи босогосун аттабайм. Тамашаны түшүнбөйсүңөр деп жооп бериптир. Зордук, жек көрүү ушундай тамашалардан башталат деп билдирди ал. Ошондой эле журналист Мерим Догдурбекова дагы буга окшогон пикирлер кыргыз тилинин жайылышына терс таасирин тийгизип жатканын айтты. Кыргызстанда жашаган ар бир жарандын кыргызча кызмат көрсөтүүнү талап кылууга акысы бар. Же алар кыргызбайларбы? Анда силер орузбайсыңарбы? Силерге окшогондордун айынан жаштар кыргызча сүйлөгөндөн уялышат, шаардыктардын кыргызча үйрөнүүгө мотивациясы жоголот. Бул видео үчүн түшүндүрмө бергиле, деди Догдурбекова. Ал эми Биладжо кафесинин жетекчиси 29 октябрда кардарлардан кечирим сурап, жетекчилик видеодо чагылдырылган тутумду колдобойт экенин билдирди. Биз кыргыз тилин биринчи орунга коебуз жана менюларыбыз баары кыргыз тилинде. Бул терс көрүнүш үчүн баарынан кечирим сурайбыз. Бизнес туруктуу тобокелдиктерди жана адам фактарын камтыйт. Ошондуктан биз көзөмөлдү күчөтөбүз. Бул видеону байкап кабарлагандардын баарына рахмат. Биз кыргыз адабиятын жана кыргыз тилин колдойбуз. Мындай болбошу керек, деди кафенин жетекчилиги. 28 октябрда Комтөр Gold Company ишканасы Комтөргенинде оор жүк ташуучунан 35 жаштагы айдоочусу каза болгонун кабарлады. Маалыматта кызматкердин эмне себептен каза болгону айтылган жок. Учурда адам өлүмүнө алып келген кырсыктын себептери иликтенип жатат. Комтөр Gold Company'нин жетекчилиги жана эмгек жааматы каза болгон кызматкердин үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Кызматкердин үй бүлөсүнө тийиштүү көмөк көрсөтүлүп, материалдык жардам берилет деп билдиришти ишканадан. Кырсыктын себептери боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилери айтылды. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубдун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Бишкек мэриясы 31 октябрдан тарта шаарда жылуулук бериле баштай турганын кабарлады. Тиешелүү буйрукка кала башчысы Эмилбек Абдыкадыров кол койду. Маалыматка караганда жылуулук берүү бир нече күнгө созулат. Алгач мектептерге, бала бакчаларга, ооруканаларга, төрөт үйлөрүнө жана социалдык коргоо мекемелерине берилет. Андан кийин мурда керектелген жылуулук энергиясы үчүн карызы жок жана объекттин кышкы шарттарда пайдаланууга даярдыгы жөнүндө актысы бар турак жайларга, өнөр жай ишканаларына жана мекемелерге бериле баштайт деп жазылат маалыматта. Мэриядан жылуулуктун агымын тездетүү үчүн турак жайды туташтырууда үйлөрдүн үстүңкү кабаттарынын жылытуучу приборлорундагы Маевский крандары аркылуу жылуулук системасынан абаны чыгаруу зарыл деп белгилешти.